камчыңарды бүктеп келгениңер дооңор бардай. Дооматыңар эмне жигиттер? Ааба. Баягы эле чечилбеген жорук. Баягы эле жер маселеси боюнча келдик. Бу анчалык жер маселеси болгондон кийин ынтымакка келип туруп, ынтымак менен сүйлөшөлү жигиттер. Эренин эстүү болбосо, кара таман калкка зыяндешчү ата бабаларыбыз. Уюткулуу кыргыз журту бийлик. Бул байлык эмес. Бул бийик жоопкерчилик жана элдин аманат экенин жүрөгү менен сезип, акылы менен туюп, жоопкерчилик менен ишин аткарган. Өлкө башчысына калк өз тагдырын, өлкөнүн келечегин ишенип тапшырганда, адилеттик менен акыйкатты корношун үмүт кылат эмеспи? Жайыл өкмөтүнүн чечимин тоотпойсуңбу? Сени балка төшүң эле багып алат. Ошондагы атылта кылып берсең, унунун жарымын бөлдүрүп аласың. Ахмат аке, мынчалык унду кимге калтырдыңыз? Сага активтерге калтырдым. А эмне үчүн мынча көп? Себеби элден көп иштейбиз. Жоопкерчилигибиз элдигинен чоң, ошон үчүн. Өкмөт бизге ишенип, элден көп иштейт деп койгон. Ондун көбүн өздөрү алсын деген эмес. Көргөн элем дейт. Мурдакы байлардан эч айырмасы жок экен дебейби? Колдош, бир далы. Бизге деген унду жетишпегендерге таркатып бергиле. Улуу журттун уул кыздары бийликке келгенде, кара кылды какчарган калыстык менен эл башкарып, кол алдындагыларды ийге келтирип, ынтымакты бекемдеп, келесекке кадам таштаган. Бирок азыркы реалдуулук башкача. Таптакыр башка. Учурда көнөрбөс кыргыз журтун бийлик өкүлдөрү көз көрүнө кордоо калды. Чындык айтканда, уул кыздар уйпаланып, калптын казанында курулай куйкаланып жатат. Ее сына тоже забирают вот эти следователи. Дрон причем? Дрон. Возьмите флешку, фотоаппарат и все. А они нет, все изымают. Деги, не изеп атасыңар, айтып койсоңуздар. Да, предмет всего незаконного жеке. Мен азыр облыс түнтү жүргөндүм. Ошого калган биз милдеттүүбүз да. Келип алышып, бир да документти колго көрсөтпөйт, колдорунда кайсы МВДдин эмес экенин көрсөтпөйт дагы мен телефонумду алган акчамды үйгө кирген акчасына кийин. Жандоочу кийик аттырат демекчи. Ордо тегерегиндегилер башчынын беделин көтөрүүнүн ордуна тескерисинче эл менен бийликтин ортосуна ажырым салууда. Садыр Жапаров бийликке келе жатканда өлкөдө мыйзамдуулук өкүм сүрөөрүн айтып, 2 гана айда реформа кылабыз деп убада бергени элдин эсинде. 2 айдан кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Бабалар айтылган сөз атылган ок деген. Убада берилдиби, ал аткарылышы шарт. Мыйзамдуулукту, акыйкаттыкты орнотуу үчүн ирип жаткан ички иштер министрлигиндеги өзгөрүүлөр коом үчүн аба менен суудай зарыл болчу. Жапаров Улан Ниязбековду министр кылып дайындап жатып, эгер ишти алып кете албаса, дароо кызматтан алынарын айткан. Ушу жаш өзүңүздөрдүн ичиңиздерден чыккан бир кадрды министр кылып убактылуу даярдап атам. Сырттан мисалы азыр бирөөнү алып келип койсок, анда ал деле жакпайт силерге. Мына ушу генералдардын арасынан койсок, бул деле жакпайт. Ушинтип баштайт. Ошон үчүн убактылуу кабыл алып коюңуздар, убактылуу 1 айдын ичинде ишин көргөз алса, анда калат, көргөз албаса, дагы көрөбүз да. Улан Ниязбеков укук коргоо органында укмуштуудай улуу иштерди аткарып, ийчүдөй ишмаланып турган. Бүгүн реформанын ордуна ички иштер министрлигинен биз эмнени көрүп кетабыз? Жасалмалуулукту, өзүн өзү пиарлоону, мактанууну, жарнамалоону, кооз видеолор менен сугарылуудабыз. Кылмышкерлер үчүн бизде тажрыйба, мыйзам бар. Бизди токтотуу мүмкүн эмес.
Биз мыйзам менен иштейбиз. Мыйзам үстөмдүгү орномок түгүл. Ниязбековдун адамдары жада калса кол алдында иштеген милиция кызматкерлерин кордоп, мыйзамсыздыкка өздөрү бейинчи кадам таштоодо. Адилетсиздик болуп атканын айтып чыккан чыныгы таза милиция кызматкерлери куугунтукка кабылды. Бүгүнкү күндө полный беспредел. Өскөнович Талгат Акылбекович, ички иштер министри Ниязбеков Улан Омакановичтин атын жамынып алып, менин жердешим болот. Мен каалаганымды кылам деп өзү бүгүнкү күндө кызматкерлердин арасында өзүн хан сезүүдө. Мыйзамсыз талаптарды коюуда. Мыйзамсыз протокол жаз деп, көрсөткүчтөргө жет деп, ар кандай мыйзамсыз талап буйруктарын бизге кызматкерлерге берүүдө. Мага окшогон бүгүнкү күндө кызматкерлер жүздөгөн, миңдеген кызматкерлер бар. Ооба, укук коргоо кызматкерлеринин жоосунсуз жоругу көп ойду. Жогору жактын айтканын жарым создун түшүнгөндөй, бөрк ал десе баш алган, аша чапкан алардын эки жүздүүлүгү жөнөкөй көз менен да көрүп турат. Жандаганын жаман болсо жаныңа күч дешчү элибиз. Бул сөз бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин жетекчилигине жана ордонун айланасындагыларга карата там айда такта айтылгандай. Чындыкты чыркыратып айткан акындардын үнүн басуу, журналисттер менен активисттердин куугунтукталышы, күнөөсүз камоолор бул бийликтин күчтүүлүгүн эмес, анын алсыздыгын, акыйкаттан коркконун билдирет. Бир мезгилде чындыкты элден угам дегендей, акындардын айтканына макул болуп баш ийке отурчу Жапаров азыр башка. Акындар элдин үнүн жеткирип ырдашып келген көп ирет. Акындардан маалымат сиздан ала жүрүңүз көбүрөөк. Акынын уксаң ажоосу ал өлкө сөзсүз өнүгөт. Президенттин эң ишенимдүү адамдарынын бири Ниязбеков. Жапаров бийликке келгени өзгөчө өнүгүү болуп атканын, ИИМде болсо иштерман чыныгы профессионалдар иштеп атканын айтат. Анын бүгүнкү күндө ички иштер органдарында коррупцияга аралашпаган, өз ишине берилген, принципиалдуу жана таза кызматкерлер иштеп жатат деген билдирүүсү эл арасында күлкү гана жаратпаса, ишеним жараткан жок. Ички иштер министри Ниязбековдун мыйзамсыз иштерин журналисттер канчалык ачык иликтеп берген менен Ниязбеков бир да жолу сурактын босоосун аттаган жок. Жасалма аскердик билети, рейдерлик жол менен алынган мүлктөрү ачыкталды. Кызыгы, тескерисинче чындыкты айткан журналисттер түрмөгө топтоо менен киргизилишти. Эсиңиздердеби, 2022 жылы азыр сурак берип аткан Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын коррупциялык иштерин журналисттер иликтеп чыкканда бийлик көңүл бөлмөк тургай, аларды куугунтуктап чыккан. Элибиз кыңыр иш 40 жылда билинет деп жөн жерден айткан эместир. Акыйкатсыз азап көргөндөрдүн каргышы каарыш жылдырбайт. Керек болсо айрым жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүн басым кысым менен кылбаган нерсесин кылдым, жасабаган нерсени жасадым дедиртип, мойнуна алдыртып салышат. 16 сентябрдагы отурумда операторлар Жомарт Дуулатов менен Александр Александров мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартып, басым жана үй камагына чыгарабыз деген убададан кийин аргасыз күнөөнү мойнуна алганын айтышкан болчу. Ички иштер министрлигинде жемкорлук ачыкка чыкты. Мыйзам эмес, түшүнүктөр менен иштөөнү дагы деле болсо эркин журналисттер ашкерелөөдө. Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт демекчи. Кокустан бийлик тийгендердин текебердиги калктын шоруна айланды. Мына ушунун баары бийлик тарабынан жасалып жаткан мыйзамсыздык. Бийлик башындагылар ар бир майрамда, ар бир салтанаттуу жыйында, ар бир жолугушууда бизде баары мыйзам чегинде, конституцияны туу тутуп жашайбыз деп мактануудан чарчашпайт. Ушул тапта мыйзамдын кол тийбестиги биринчи орунга коюлган демократиялык жана укуктук мамлекетти түзүп, эгемен элибиздин эрки менен кабыл алынган конституцияны урматтоо аркылуу алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырып келебиз.
Конституциянын ар бир тамгасын жана бийик демин так кабыл алып, бекем сактоо аркылуу кийинки муундарды, баш мыйзамды, элибиздин кылымдарды карыткан бай тарыхын, нарк населин жана ак ниет эмгегин урматтоого тарбиялоо сиздер менен биздин эң башкы милдетибиз. Бирок коо сөздөр менен реалдуу жашоонун ортосундагы ажырым күндөн күнгө чоңоюп баратат. Президент өзү баш болуп каратаман элди чагымчыл деп атоосу асте туура эмес. Бул адамдык да, кызматтык да этикага жатпайт. Кантип көрдүңүз? Анализиңиз не то чыгып калдыбы? Эмне болду? İçinden bir nerseler çıkıp atат. Onu ben videoga tartып алган элем, телефонум наракта калыптыр. Onu өзүңүз карап койсоңуз болду, рахмат. Киргенде чыкканда баары текшерилет, андай проблема жок, ичинде эчтекеси жок. Мындай болгону гана Кытайдан келгенде провокаторлорбу? Кытайдан келгенде булардын баасы арзан болуп калат. Биз баягы 35тен өйдө көтөрөбө десе 45ке чыгып кетип атпайбы? Бул жерде баягы өгүз өлбө, арабасынба деген маселе да. Кымбат, тамак аш кымбат деп эл бакырып чыгат. Анан башка жактан алып келип туруп ылдыйлатсаң анан, "Ой, биздин картошкабыз ылдыйлап кетти. Эмне башка жактан алып келип атасыңар?" дейт, ушундай да. Кыргызда ойлонбой айтылган сөз ок. Ойлонбой жасаган иш чок деп тегин жерден айтылбайт. Бүгүнкү күндөгү ички адилетсиздик өлкө үчүн эң чоң коркунуч. Элди коркутуу, басым көрсөтүү жана камоо менен убактылуу гана тартип орнотууга болот. Бирок муштум менен коркуткан кыска күнгө өкүндар деп айтылган кепти эстен чыгарбоо зарыл. Жапаровдун жосунсуз жоруктарын үлгү туткан Ниязбеков баштаган милиция кызматкерлери да карапайым калктын укугун тебелесе деги эл. Кимге ишенет? Жапаровду жандагандардын мындай кадамы токтобой улана бере турган болсо, эртең өлкөбүздү чоң саясий кризиске алып келери шексиз. Бийликтин аброюн, өлкөнүн туруктуулугун сактап калуунун жалгыз жолу коркутуу эмес, адилеттүүлүк жана мыйзам алдындагы теңдик. Ажы алдап өз калкын, алт бузулат дешчү эле. Жандоочу алдап ажосун, март бузулат дешчү эле. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.